Assalamu alaikum, урматтуу Москвадагы убактылуу иштеп жүргөн мекендештер. Азыркы учурда регистрация проблемасы болуп аткан учурда диаспора жетекчиси маалымат берип кетиптир. Бирок маалыматта бир аз туура эмес айтып койгон жерлери бар экен. Ар бир кыргыз жараны Москвага келгенде 3 айлык регистрацияны кайсыл жерде жашаган болсо, ошол жердин хазайыны менен биргеликте 3 айга регистрация кылганга мүмкүнчүлүк болот. Же бир гостиницаларда, хостелдерде жашаса, ошол жерден 3 айлык регистрация кылганга мүмкүнчүлүк бар. Регистрация кылгандан кийин ошол 3 айлык регистрация менен кайсыл жерде ишке орношо турган болсоң, ошол жерден официально трудовой договор алып, ошол трудовой договордун негизинде ошол кайсыл жерде жашаган болсоңор, ошол жердин хазайыны менен биргеликте узартканга мүмкүнчүлүк болот. Бул жерде диаспоранын жетекчиси айтып кеткен жери, трудовой договор, официальный трудовой договоруңар болсо, кайсы бир отделенияларга барып узартсаңар болот дегени бул туура эмес. Трудовой договор болгону менен официальный, бирок жашаган квартира хазайыны менен биргеликте узартканга мүмкүнчүлүк болот. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, ар бир кыргыз өзүңүздөрдүн регистрацияңыздарды хазайындар менен же хостелдер менен байланышып регистрацияңыздарды узартып алсаңыздар болот. Трудовой договорду алып, ошол трудовой договор негизинде өзүңүздөрдүн хазайкаңыздар менен узартканга мүмкүнчүлүк болот. Азыркы учурда регистрациялар чындап эле бардык жерлерде токтоп турат. Көпчүлүк кыргыздар официально иштебегендиктен ортомчуларга берип, ошол ортомчулар аркылуу жасатканга ушундай мүмкүнчүлүк болуп атат. Азыр ортомчулар боюнча эч кандай маалыматтар жок, качан башталышын. Рахмат баарыңыздарга. Урматтуу Москва шаарындагы жалпы мекендештер, сиздер үчүн жагымдуу жаңылык. Жердештер, бордоштор даамдуу тамактан даамсызсын деп атайын сиздер үчүн Найман аттуу чайкана ачылды. Жакындарыңыздар менен биргеликте келип даамдуу тамактанып, же болбосо жакшылык кечеңизди бизде өткөрсөңүз болот. Кайталаңыз даамдуу тамактар бир гана Найман чайканасында. Дареге, метро Медведкова, Полярная 33.